Саламатсыздарбы? Бүгүн биз белгилүү диктор, баяндамачы, КТРКнын мурдагы төрагасы, саясатчы жана мамлекеттик ишмер Сатыбалды Жээнбековдун 70 жылдыгын белгилүү алкагындагы алгачкы иш-чарага чогулуп отурабыз. Бүгүн 13-июнь Сатыбалды Жээнбековдун туулган күнү. Ал 1952 жылы 13-июнда Сузак районунун Багыш айылында төрөлгөн. 1970 жылы Россия Федерациясындагы Мичуринск мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факультетин аяктап, орус тили жана адабияты 1975 жылдан Сузактагы Пушкин атындагы мектепте мугалим, ошол эле мектептин директору болгон. 1979-82 жылдары номер 36 Селбутуда иштеген. 1982 жылдын апрелинен баштап ошол кездеги мамлекеттик телерадио берүү комитетине диктор болуп кабыл алынган. 1982 жылдын апрель айында кабыл алынып, 1989 жылга чейин дикторлук бардык баскычтарды басып өткөн. Бул баскычтар биринчи баскыч, экинчи баскыч, үчүнчү баскыч деп келип, анан жогорку категориядагы дикторлук наам берилген. Ал кезде жогорку категориядагы диктор деп 1-2 гана адам аталган. Ошолордун бирөөсү Сатыбалды Жээнбеков болгон. 1989-90 жылдары мамлекеттик телерадио комитетинин профсоюзу комитетинин төрагасы болуп жетектеген. 1991 жылдын 21 февралында эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында мамлекеттик телерадио берүүлөр компаниясынын төрагасы болуп, ал кездеги президенттин указы менен бекиген. 1992 жылдын 12 майында бул кызматтан бошогон. Ошондон тартып Сатыбалды Жээнбеков саясий айдынга бет алган. 1992 жылдын экинчи жарымынан тартып Сатыбалды Жээнбековдун КТРКдагы доору жыйынтыкталып, саясаттагы андан кийин жогорку кеңештин депутаты катары мамлекеттик ишмердик доору башталган. Бир кезде бир Омар Султановдун китеби бар эле, «Эки сап өмүр» деген. Ошентип окуп келсең, адамдын өмүрү ушинтип эле бир нече сапка татыйт. Бирок ошол бир нече саптын канчалык жаңырыгы бар, аны убакыт көрсөтөт экен. Мына бүгүн биз бул студияда Сатыбалды Жээнбековдун кесиптештери, Сатыбалды Жээнбековдун жакын адамдары, шакирттери, белгилүү республикадагы белгилүү адамдар, ошол учурга, заманга баа бере турган адамдар, артка карап ошол учурда Сатыбалды Жээнбеков кандай орунду ээлеген жана бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын саясатындагы орду кандай? Мына ушунун тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Анда эмесе сөздүн башы ушундай болсун. Ошол кездеги эң биринчи иштешкен, биринчи Сатыбалдыны билген адамдарга сөз берсек, Бегай эже, сиз Сатыбалды Жээнбеков телерадиого келген учурда телевидениеде режиссер болдуңуз, андан кийин радиодо режиссер болуп жүрдүңүз. Сиз түздөн-түз бул дикторлор менен иштештиңиз. Андан сырткары мен билгенден сиздердин да бир жекече мамилеңиздер бар эле. Ушул күндөрдү эстикерип кетсеңиз. Бүгүн 70 жыл деп эскерип отурабыз. Эми адамдарым күчтүү да. Мисалы мен Байма Жапаровна чалды, Сатыбалды жөнүндө уктуруу көрсөтүү уюштуруп атам дегенде мен ойлодум, аттың эгер Кудай калыстык кылганда бүгүн аны эскерүү эмес, ошо 13 күнү 70ке толгон күнү деп той бере турган күн болмок эле. Андан бери канча жыл өтүп кетти арадан, мына кеткенине 44 жашында кетиптир. 45ке чыгып жаш убагында кеткен экен Сатыбалды. Эмне деген суулдар акты, эмне деген мезгил болду, өзгөрүү болду. Ошонун бирин көрбөй ушундай эрте кетип калды да, абдан эрте кетти. Канча максат аткарылган жок, канча нерселер аткарылган жок, канча суроосу аткарылган жок. Мен Сатыбалдыны билгеним 82-жылы радиого чоң конкурс болуп, ошондо бул жаң келиптир, тиги түштүк жеринен конкурс менен диктор болуп өттү. Анан кийин билесиңер, жакшы дикторлорду дароо эле башка жактагы чакырат. Анча-мынча иштеди окшойт ушул жердечи. Анан мен телевидениеде болчумун, анан телевиденияга дароо эле диктор кылып алып келишти. Сатыбалдыны айта турган болсом, мисалы, мен дикторду жанагы орустардын Левитанын ошо күнгө чейин абдан аңыз кылып айтабыз. Согушту жеңгенине чейин айтабыз. Ошо кишинин үнү менен
мен сатып алдыны ошондой кишилердин катарына теңейм. Мисалы өзүмдүн баамымда өзүм иштешкениме караганда. Биринчи эле телевидениеге келгенде билесиңер тексттер берилет. Кээде жанагындай түз окулчу ал убакта баягындай жазуу дагы жок болчу. Түз эфирлер көп болчу. Бир мындай бир тамгадан жаңылып койчу эмес да. Бул ушу келгенден баштап, микрофон которгондон баштап мен таң калчумун. Бул өзү эмне мугалим болуп жүрүп, жедеп тилден берип жүрүп такша алганбы, же профессионалдык ушундай өзүнүн Кудай берген бир мындай касиети барбы? Мындай даяр келгендей болчу да. Бизде адегенде диктор келгенде аларды үйрөтөт, жеңилинен башталат, кыска тексттен концерттерди окутат, анан барып аралашат. Бул келип эле ушундай чоң нерселерге отурду да. Ошондо ушунчалык таң калдым. Мен эмес, ошондо элдин баары таң калды. Ушул жигитте өң десең өң бар болчу. Билим десең билим, орус тилинде эркин сүйлөйт, кыргыз тилинде эркин сүйлөйт. Үн десең үн. Мындайча айтканда ошол убакта Кыргыздын кыз келиндерин бар ушу абдан жакшы көрдү да экранга чыкканда. Анан кийин бул мен жаштар редакциясында болчумун, билесиңер, Байма Жапаровна көпкө чейин иштешип калдык. Ошондо биздин уктуруулар, көрсөтүүлөрдү алып барды. Бир кыз жигит деген программа бар эле. Жанагы майрамдык программаларда чоң нерселерди жасачубуз. Мисалы, жаңы жылдык программа, ар бир майрамда анда 2 сааттык, 3 сааттык программалар кечти да. Ошондо биринчи сатып алдын алып барганы жаңы жылдык болду. Тетиги Маданий дворец сарай деген бар эле, Ленин заводунун. Ошо жерге барып, ошондо алып баруучу болду да, сатып алды. Анан кийин ак көйнөк кара костюм кийип алыптыр да. Анан кийин минтип түртүшүп балдар өтүп атат, абайлагыла, мен бир эле костюмум бар депчи. Болгон ушул эле костюм бар деп. Анан кийин ошону алып барды да, ошондо мен ушу жигитке абдан таң калдым. Мен көп эле кишилер менен иштештим. Сатып алды, ошондо алып баруучу да болду, мени менен кошо режиссер да болду, ырчы да болду. Ырчы дегеним анда мындай ырчы экенин биле элек болчубуз да. Бир убакта ортолоп калганда жаштардын редакциясынын эмес журналисттер баары тең таң калды, келип айтты да, мен ырдайымбы депчи. Анан кийин тигилер күлүп атпайбы, сен эми алып баруучу болойм, ырдап киресиңби десе, мен ырдайымбы деди да. Анан гитарасы бар экен, ала келгенби же бирөөнүкүн алдыбы, ошо жерден бир ырдап берди, кайыкта деген ырды ырдады. Кайыкта деген ыр жок болчу, каяктан алды. Анан бүткөндөн кийин айтып атпайбы, ушу жерден мага бир бала алып келип берди азыр. Менин жаңы чыгарган ырым, ушуну ырдачы деп суранды. Мени кошуп койгулачы, ырдайын. Жаңы жылдык анан кийин монтаж жасаганда деп атат да. Анан кийин ошону ырдаганда баягы отургандардын баары артисттер келген, ооз ачылды, айтты, биздин эмне керегибиз бар эле мындай ырчы келгенде депчи. Мен ошондо чоң ырчылык өнөрүнө дагы абдан баа бердим дагы. Анан кийин мага кошулуп, элди кошо отургузат да. Адатта алып баруучулар галстук байланып эле ары бери басып турат, текстти карап, качан мени чакырат, качан сөз берем деп. Ал кошо отургузду. Оператор болсо операторго чуркап жүрөт, үн режиссеруна кошо чуркап жүрөт да, ушундай. Анан кийин мен ушунчалык таң калдым да, бул бала кандай даярдыктан келген, кайсы мектептен билим алган, кайсы институттан билим алган деген. Менин биринчи көрсөтүүм менен ошол болду. Андан кийин дагы далай көрсөтүүлөрдү алып барып жүрдү. Өзүң билесиң, Абириңди жашыман сакта деген программа бар эле, баягы ички иштер министрлиги журналисттер менен чогуу даярдаган. Ошонун дайым алып баруучусу болчу. Анан кийин анда адамдын тагдыры жанагындай жашоосу жөнүндө сөз болгондо бир күнү съемкага Кара Балтага бардык да. Мен да кошо барам дейт, кошо барды. Анан кийин жанагы соолуктуруучу жайга бардык го, дайым барчу элек кошо. Анан ошондогу кишилер тартып атса карап туруп мынтип коет, жакшы ушулардын арасына кошулбай калганым депчи. Ушундай бир адамдык касиеттери, кишиге жасаган, айрыкча аял мамилеге жасаган касиеттери, анан чыгармачылыкка жасаган касиеттери, берген тексттердин ар бирин өзү отуруп алып оңдогону, мисалы орус сөздөр көп болор ал убакта, баягы кыргызча сөздөрдүн арасында. Ошонун баарын өзү карап чыкканы, анан мындай мүнөзү өзүнүн
не дегеле Кудай ушу телевидение, радио үчүн жаратып койгондой жигит болчу да. Сатыбалды келип иштеп жүрдү. Биз баарыбыз ошол кезде жаңы келгендер элек. Анан азыр Бегайым Жачиев айткандай, бардыгынан өзгөчөлөнүп турду. Интеллектиси менен өзгөчөлөнүп турду. Кийинген стили менен өзгөчөлөнүп турду. Жасаган мамилеси менен өзгөчөлөнүп турду. Эми ар нерсенин атынан аташ керек го. Ошол кезде замандын талабы ушундай беле же эмне эле дикторлор Кудайдан кийинки эле экинчи орунда турушчу. Алардын өзүнчө бөлмөлөрү болор эле. Аларды камсыз кылган дүкөндөр боло турган эле. Өздөрүн өтө жакшы сезишчү да. Алар түз эле ушул мамлекеттик комитеттин төрагасы менен түз сүйлөшчү. Жогору жак менен түз сүйлөшчү, жер басчу эмес. Ошол дикторлордун арасынан эң салаваттуусу да, сапаттуу сүйлөгөнү да, жакшы да болуп жүрүп эле Сатыбалды Жээнбеков элдин арасында, редакторлордун арасында калды. Менимче ушул коллективге өтө жакын сиңип кеткендиги да ушул элдин арасында жүргөндүгү болду окшойт. Убакыт өтө берди. Анан убакыт өтүп келип эле баягы эгемендүүлүккө келгенде Сатыбалды Жээнбековдун кандидатурасы биринчиден коюлду. Ушул жерге ким төрага болот деген талаш маселе болор эле да. Бирок Сатыбалды Жээнбековдун кандидатурасы Кыргызстан демократиялык кыймылынан көрсөтүлдү. Андан сырткары дагы көптөгөн ошол кезде уюмдар бар эле. Бардыгы бир ооздон алды дагы Сатыбалды Жээнбековдун кандидатурасын президентке коомчулук сунуш кылды. Андан кийин да ооба, мен сени сунуш кылгам, мен түрттүм эле, ал бул деген сөздөр айтылып жүрдү. Бирок биз билген чындык ушундай да. Сатыбалды Жээнбековдун кандидатурасын коомчулук тартуу кылган. Мына ошол учурларда Эсенбай Нурушевич, ошол мезгил кандай ушул эгемендүүлүктүн алдында биз көпчүлүк учурда айтабыз да, ар бир мезгил бир жаңы каармандарды пайда кылат. Сценага жаңы каармандар чыгат. Ошол учур кандай эле? Эми ал кезде биз көбүбүз бул жаңы келаткан заманды көп түшүнө албай турган кез болчу. Анан менин эсимде бар, ошо Сатыбалдыны төрагалыкка көрсөтөт деген эч кимдин оюна келген эмес. Анан бир күнү эле айтып калды, ушундай деп атышат, кандай дейсиң деп. Мен айттым, жакшы, карап көр, макул десе бара бербейсиңби? Анан ал барганда кандай болот дейт. Анан мен айттым, барганда баарын билесиң, карайсың, көрөсүң, иштеп атасың ал жерде, көбүн билесиң. Анан эң башкысы барсаң эми ушуну оңдош керек дедим. Ушул телевидениянын, кыргыз телевидениясын азыр жаңы заманга ылайыктап көтөрүш керек. Ошого чыгарыш керек. Анан тияк бияктан үйрөнүш керек. Ал кезде кыйын болчу чынын айтканда. Могу BBC деген азыр берип атат, башка мынау CNN деген башкалар иши кылып. Андай эчтеме жок болчу. Биздин көргөн бакканыбыз эле мынау борбордук телевидение болчу, орустардын. Жок дегенде ушулардын деңгээлине чыгарыш керек деген максат эле. Анан Сатыбалды биртке ойлонду окшойт чынын айтканда. Анан бирок бир жагы да бар эле. Бул эми кандай болгон күндө дагы бул саясий кызмат болчу. Бул жерде көп нерселер, кызыкчылыктар, көп эмнелер кайчылышып ушул жерде эмнет эле. Анан ал жагы да бар, карап көр. Бирок алдырбайсың го дегенбизде. Бирок чын эле кийин баары ошондой болуп бүттү да. Негизинен себеби буга менимче Сатыбалдынын баягы өткүр мүнөзү ишине себеп болуп калды. Ал тартынчы эмес. Корксоң бир Кудайдан коркосуң да, калганынан коркуп эмне кылабыз депчи. Анан кийин башка да учурлар болду. Мына биз Кукең, Табыл Дегенбердиев, Жакыпова Чынара. Анан жанагы КГБдан Алыбай, Кайыпов. Алыбай Кайыпов. Начальник, чоң бир бөлүмдүн начальниги болчу. Ушулар болуп, анан Жол Мухамедова деген редактор болгон эле ошол кезде, мына Эркин Тон. Свободный город. Свободный город. Ошол бизге
чоң трибуна болуп берди. Анан мындай нетип келсем, ойлоп келсем, ошондо бир интеллектуальный банда болгон экенбиз да. Эгер кокус, кээде ойлоп калам, эгер кокус ушундай азыр ушундай бир команда болуп, анан бул элге толук жете турган ошондой бир трибуна болсо, бул кыргыздын аң сезимин, анын ичинде саясий аң сезимин, башка маданий аң сезимин, көп эле нерсени өзгөртүп койсо болот эле да. Менимче ушул жагынан дагы сатып алды көп иш кылды. Анан убагы келгенде дагы айтарбыз, жана комиссия түзүп, бул силерге келгенде эсиңде болсо керек, комиссия түзүп, ошол комиссиясына катышканбыз 2-3 жолу. Анан эң башкысы, мына бул жерде туура айтышты, эрте кетип калды. Күтпөгөн жерден, таптакыр ойдо жок жерден эрте кетип калды байкуш бала. Анан мунун айта турган, жасай турган көп иштери бар эле. Тиги мамлекеттик айтып атпайсың, мамлекеттик ишмер катары, коомдук эмес, мамлекеттик ишмер катары бул баланын жанагы жакын эле ачылып келаткан мезгил эле да. Анан парламентте кандай сөздөрдү сүйлөдү. Ошолордун баардыгы азыр жыйнап туруп мындай өзүнчө бир жыйнак кылып мына неден көрсөтүп койсо дагы силерде архивтерде болуш керек ошонун бар. Анан ошондо кантип сүйлөгөн, ошол жерде да көп нерселерди айткан. Ошолордун баарын айтып мындай бир чыгарып койсо чынында. Менден мурдараак бирөө кеңеш сураганда айтат элем, 70 жылдыгын эмне кылайлы десе, ой, башкасын койгула, ошо парламентте сүйлөгөн сөздөрүн, өзүнчө чыгарып койгула деп. Абдан курч, анан өтө мыкты сөздөр сүйлөгөн. Азыркы күндө дагы биздин кыргызга жагат болчу да. Сатыбалды Жээнбеков ушул телерадио компания болуп түзүлүп, ошого төрагалыкка келген учур, бул аябай бир тарыхый учур экен азыр ойлосокчу. Анан ушу республика боюнча көпчүлүк тармакта жаңылануу болуш керек эле, өзүңүз билесиз. Биз баягы партиялык гана тапшырманы аткарып, партиянын гана трибунасы болуп турганбыз. Ошол трибунаны да кеңейтиш керек эле. Анан кийин убакыт өткөндөн кийин ойлоп көрсөм, республикадагы көп тармак талкаланып гана жөн болуптур да. Андан ары кеткен эмес экен. Бизге дагы ошондой жогору жактан ошондой тапшырма түшкөн. Орду түбү менен талкалагыла, эски кадрлардын баарын кетиргиле, жаштарды көбүрөөк алып келгиле, жаңылагыла, ошондо телевидение иштеп кетет. Анан Сатыбалды Амиржанович айтчу эле, мен мына кишилердин баары менен иштешим деп, мен буларды кантип сыртка чыгарып коем? Кантип буларды кетирем? Булардын кийген кийимдерин карагылачы ушул жерде бюджетте отуруп. Кандай кылабыз? Анан ошондон баштады. Биздин айтканды аткарбай атат, кетирбей атат, андай кылбай атат, мындай кылбай атат деген мындай талаш башталды да. Мен азыр ойлоп көрсөм, ошол кезде айрым бир курмандыктар болду, бирок Сатыбалды талкалаган эмес. Телевидение талкалаган эмес. Ал бир жаңыча, башкача жол менен издеп кетүүгө аракет кылган. Ошол аракеттердин башында сиз командага келип калдыңыз, Карен Султангазиевна. Ошол учурду эскерсеңиз. Бүгүн эми Сатыбалды Кудайга бир келген тубаса мыкты, эки тилде бирдей сүйлөй билген, дикциясы өзүнүн ордунда, таза нагыз кыргызча залкар диктор экен да, биздин замандашыбыз катары. Анан ушу өзүнүн карандай мээнети менен ушул даражага жетип председатель болгон убакта мен да келдим. Ушу 91-жылы Советтер Союзу урап, эски менен жаңынын күрөшү болуп турган учурларда, анан баягы Кыргыз радиосу, телевидениясында мурун тиги Москванын программалары көп кирип, анан Кыргызстандыкы бир 40% болгон да. Ошол экилердин баарын кыскартууда чоң күрөш чыкты да. Анткени канча саат кыскарса, ошончо орус тилдүү адамдардын орду бошой турган болуп атат да. Анан кийин баары бир биздин ата мекендик тиги чыгармаларды беришибиз керек болду да. Ошондо буш азаматтык кылды. Анан бирок ошол убакта биздин баягы саат кыскаргандан кийин штатта кыскарат экен. Анан орус тилдүү еврейлер, орустар, аларга татарлар кошулуп, абдан компания болду да, каршы тирешүүлөр болду.
Анан кийин ошондо дагы бул кишини эмне деп гана жамандап жазбады. Жогору жака улам жазып атышты, текшерип атышты. Анан кийин парламенттик комиссия түшүлүп, Эркебаев баштаган комиссия келип текшерди. Анан кырчал иш болгону ошондойду. Ошондо дагы ушул киши кабагым кашым дебей, ошо эр жүрөк экен, туруп берди да. Эгерде ошондо майышып калган болсо, жанагы эки Сөттөр Сойсу кандай болсо, баягы баланча баштуу бар койдо мынча козу алдык, тигиндей козу алдык деп эле баягы улуттук нарыктуулук, салттуулук керектүү нерселер эмес, жанагындай эле тиги сводка үчүн кете турган нерселер кетип калмакта. Анан ошондо кайра телевидение, радиондо, мисалы радиону экиге эле бөлүп коюптур. Мурун 6-7 редакция экен. Анан көркөм драмалык бирикмеге мен келдим. Ошонун 80% эфирди мен берип турдум. Анан кийин саясий редакция, алар болсо 15-20%. Саясат сөзсүз керек экен да. Анан ошондо дагы Байма Жапаровнанын үстүнөн канча ушул эки мурун иштешип жүргөн кишилер кат жазып атышты. Кайра өзүнө келип атышты. Ошондо дагы мына биринчи болуп биздин мыкты дикторлор Зарылмамбет Алиева эжелер баштап, ошо аксакалдар дагы ошо ак үйдүн астына барып пикетке чыгып турушту. Ушундай болду да. Ушунун өзү биз үчүн жаңы көрүнүш. Анан жаңыдан өсүп, жаңыдан чыгып келаткан бизди мындай кыйратуу сыяктуу бир чоң добул келип тийгендей болду да. Анан баары бир ошол эки сатып алдаган убагында радиодо көптөгөн жаңы рубрикалар ачылды. Жаңы башталыш, жаңы көз караштагы, баягы эски эле нерселерди калтырып кайра жаңы. Анан ал жаңы нерсе бат эле кирип, бат эле өздөштүрө калбайт экенбиз да. Көрсө, ошол убакта жанагы кадрларды кыскартуу болгондо дагы жанагы эмгек кодекси жөнүндөгү закон ошо мурунку боюнча экен. Анан биз кабыл ала турган болсок, анын баары законго туура эмес келет экен. Анан ошентип атып алып, мен билгенден кийин 15 жылдан кийин араң жаңырды. Анан баягы эски менен жаңынын ичинде ошондой талкалашуу болду. Ошондо бул киши ошо туруктуулугун, мамлекеттик ишмер экендигин, тубасы акылгөй, моу эрктүү экенин көрсөттү да, бирок көп адамдарга да өзүнүн ичи ооруп жүрдү. Кап ушул киши иштей берсе болот эле деп. Анан чынында эле бул баягы 1000-2000ге жакын киши болгон чоң коллектив экен. Анан кийин такыр эле иштебей эле эптеп күн өткөрүп, чай ичип отуруп акча алган адамдар да көп экен да, мээнет кылбайчы. Ошолор өзгөчө тызылдап, анан жанагы колтукка суу үрккөндөй кылып, элди тирештирип, жаман сөз айтып, ушак айтып, артынан аңдытып турду да. Анан кийин бул киши ушунча адамгерчиликтүү киши экен, ошолордун эч ким бизине жамандык кылып куугунтуктаган жок. Анан бирок баары бир турмуш өзү жылышат экен. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бизге буржуазиялык капитализм келгенден кийин башка тиги баалуулуктар, башка талаптар пайда болуп турду да. Ошондо ошо чырактай болуп сатып алды Жээнбеков менен Байма Сатенова туруп берди. Бул дагы ошо жаш мамлекеттин биринчи лидерлеринин өз алдынча өсүп чыгышы, өзүнүн күчүнө толгондугун канааттанып дагы анан кийин өзүн өзү торолткон учур экен да. Бул өтө оор учур болчу. Ушундай эрдиктерди мен көрдүм. Рахмат. Сатыбалды февраль айында бекиди. Анан бекигенден кийин эле баягы Кыргызда ушундай да азырда ушундай болуп атат го. Баланчанын кызматы калып койчу, баланчаны чоңойтуп койчу, баланчанын сөзсүз начальник болуш керек. Тигинин зарплата азыраак экен, аны көтөрүп койчу. Ошол нерсенин баардыгына жок деп жооп алгандан кийин Жээнбековдун тегерегинде мындай бир башкача оппозиция пайда болду. Менин сөзүмдү укпайт, бул тоотпойт экен, бул эч кимден коркпогон экен, бул президенттикке аркасын такап алат экен деп анан Ак үйдөн дагы бир топ нааразычылык башталган учурда бир чоң сыноо болду да. Бул баягы 91-жылдагы 19 августтагы путч. Мына ошол путчка келгенде бул путч учурунда бүтүндөй мамлекеттик система мындай сындан өттү. Мына ошол учурда Сатыбалды тикесинен тик туруп берди. Биринчилерден болуп, себеби жанында бир эски транзистор боло турган эле. Ошол Голос Американы укчу, BBC-ни укчу. Ошолордон угуп, эң биринчи маалыматтарды алып туруп, ошол маалыматты алып эле берип атты. Биз ошол түз эле төраганын кабинетинен кирип, ал маалыматтарды алып радио окуп атты. Ошентип атып, биз путч боюнча башка өлкөлөрдөн, башка республикалардан биринчи жолу так маалыматты да берген, анан мындай саясий тарапты буруп кеткен да учур болду. Менин эсимде ошол кездеги вице-президенти Феликс Шерченбаевич Кулов баштап ушул Сатыбалдынын кабинетинде отурушту.
ушул жерде маалыматты алып атышты. Аларда транзистор жок беле же мурда ушул BBC'нин Голос Американын материалдарын угушчу эмеспи? Анан билбейм, ушул жерден келип алып анан андан ары таратышты да. Анан ошондо биз ойлоп жүрөбүз, ошол жерде чуркап койгон, катышып койгондордун баардыгына эле кийин карасак мамлекеттик сыйлык берип атат. Анан биз күтүп атабыз, биздин Жээнбековго да, биздин жетекчиге да чоң сыйлык берилиш керек да. Убакыт өткөрүп барып, ал өз алдынча бир ошол кездеги Кыргыз Республикасынын жогорку советинин ардак грамотасын беришти да. Ал дагы бир официалдуу жакшы тапшырылган жок. Анан биз ошондо өзүбүз жаш болсок деле ар жагыбыздан сезип калдык да. Жээнбеков болгон оппозиция эми мындай саясий чоңураак деңгээлге өткөндүгүн. Мына ошол учурларда Кубан Мамбеталиев, сиз ал кезде уже өзүңүздүн статьяларды жазып, Кубан Мамбеталиев деген ким экен, ал кайдан чыгыптыр, эмне үчүн жалаң эле орусча жазат деген сөздөргө илинип, сиздин ким экениңизди билгенге аракет кылып калышты эле. Сиз эскерсеңиз. Сатыбалды менен саясий майданга келгенде мен тааныштым. Молдокара деген аты менен ал псевдоним экенин түшүндүм да. Жана Жол Мухаммедовдун газетине чыгыптыр, анан кийин Республика деген газетке чыгыптыр. Эсенбай досум жерде айтып кетпедиби, Свободный город деген. Ошол кезде эки кыргыз газетинин, эки орус тилиндеги газет пайда болгондо мына ошол майдан болгон, саясий майдан. Республика, Свободный город орусча, анан Асаба менен Кыргыз руху деген газет. Мына эки газет, 4 газет. Ушу 4 газеттин тегерегинде биз ошо редакцияларда отурчубуз. Султан Раевдин редакциясында, анан кийин тиги Эшимкановдун, Замираныкын, анан Жол Мухаммедовдун. Анан Молдокарага деген чыгып калганда сурап калды, бул ким десе, бул дейт тиги ошондо кызматтан кетиптир уже. 92-жыл болуп атат да, кызматтан кетип, Министерство социального обеспечения труда дегенге барып, зам министр болуп калыптыр. Аты Сатыбалды Жээнбеков, диктор болуп жүргөн. Дикторин билем да. Сенин курдашың деди туура. Барып тааныштык, чын эле курдаш экөөбүз менден 6 ай улуу экен. Анан кийин ошол жерден таанышып, ошол жерден башталды. Себеби ал жерден мындай макаланы орусча жазды да. Если нам место в истории деген, бизге тарыхта орун барбы деп маселени койгондо, бирок ал маселени койгондо мындай койгондо, бизге кыргыздарга, элге, карапайым элге тарыхта орун барбы, же болбосо ошо тарыхтагы, азыркы тарыхтагы орун жалаң эле Ажоонун үй бүлөсү менен Ажоонун командасында ээлеп калган орун дегенде мындай конфронтация болуп калды да. Бийлик анан кийин Калыгул Арстанбек баштаган традицияда бийлик менен акын. Бийлик акын. Акын бийликке күлүп туруп чындыкты айтат. Истину царям с улыбкой говорит деп илгери Пушкинге чейин айтылган сөздө. Мына ошол принцип менен жашап калдык ошондо. Анан кийин ар жылдык ошо аракет кылдык. Бул жоокер экен, ошондо эле көрсөткөн, коркпой, тайманбай. Андан кийин государство это я моя семья деп дагы бир макаласы чыкты. Франция немесин государство я деген бул президент айтып атат, Акаев айтып атат. Ал мен, значит, государство я, Акаев, анын үй бүлөсү, анын командасы. Башка жок. Государство деген жок. Анан ошондо тирешип калдык. Анан кийин депутат болду. Депутат болгондо мына Аскем айтып атат, дагы ал депутаттар уккан. Бирок анын баарын тең Чынара Жакыпова Сорос фонду башкарып турганда финансировать этип, акча бөлүп туруп, жана китепти чыгарганбыз. Мен редактор болгон китепке Сатыбалды Жээнбековдун өзүнүн макалаларын толук түрдө кыргызча, орусча, анан кийин жана сессияда сүйлөгөн сөздөрүн баары тең ошол жерге кирди. Анан мына жаштар кошулду бизге. Кийин анан жаштар кошулду бизге. Мына Турсунбай Бакир уулу Оштон. Биз Ошко барганда бизди ошол жактан тосуп жүргөн жигит, ошол жерде мугалим болуп иштеген. Бизден кичүү да булар. Кийинки муунда. Анан кийин Мадумаров Адахан деген дагы бир жакшы көргөн досубуз. Ал дагы келди. Аны Сатыбалды ошол учурда бизди чыгып жүргөн учурда молодежный мен башкарган Вайма Сутенова. Мына ушул күнгө чейин келе атабыз. Ошол учурда дагы бир эске салып кетейин. Кубан Мамбеталиев агайдын бир аябай жакшы макаласы чыкты. Макаланын мазмуну ушундай эле да. Тегил бул жөнүндө айтып келип туруп, анан ушул бадыраң туздаган 3 литрлик банка деген сөз кеткен да. Ушул аны ар бир кыргыз билчү. Бадыраң туздалып, кайсы жерде салынып, анан ал канча литрлик банка экенинчи. Анан мындай сөздөрдү, мындай каймана сөздөрдү ал кезде эч ким деле айта алчу эмес. Ушул убакка чейин деле бир мындай саясатка же бир жака мындай каймана сөз жок да. Ушул сен жаман, анан сен жаман десе атаң башы, ушундай эле диалог келе атат да.
азыр ойлоп көрсөм ошол Сатыбалдынын окумалдуулугу, сиздин окумалдуулук, орус адабиятын жакшы билгендик, орус тамсилдерин билгендик, ошол нерсе менен көбүрөөк мындай бир жагынан бир агартуучулук да иш болгон экен да. Анан ошентип келип эле анан биз мен мурда да 2 жолу Турсунбай Бакир уулу менен сүйлөштүм эле Сатыбалды Жээнбековдун тегерегиндеги сөздөр боюнча. Анан мага дайыма сиздин айткандагы ушундай бир эт бетиңизден кетип, жаныңыз күйүп, ушундай жакшы эскересиз да. Бисмиллахиррахманиррахим. Көбүнчө айтып калабыз, кыргыздын өңү кандай болуш керек? Чыныгы кыргыздын өңү деп. Сүмөнкул Чокмаровду эстейбиз, Чыңгыз Айтматовду, Исхак Разаковду. Мен сөзсүз Сатыбалды Жээнбековду кошмок элем. Ушу жаш боюнча кеткен кыйын биздин инсандар, ушу Сатыбалды Жээнбеков 44 жашта, Чубак Ажы Жалилов 45 жашта. Булар жашаса болмок, көп өзгөртүү болмок коомдо. Бирок өкүнүчтүү ажал деген нерсе бар экен. Эч ким баш ийбейт экен ал. Сатыбалды Жээнбековду мына Кубанмамбет Алиев агабыз айткандай, мен биринчи республикада окуп калдым. Анткени Кубанмамбет Алиев, Табалды Эгембердиев, Александр Алянчиков, мен болуп төртөөбүз көбүнчө макалалар чыгарчу элек. Свободный город жана республика. Бир малда Молдо Кара деп чыгып калды, алда курч жазат экен. Ким экенин билбейбиз. Фамилиясы жазылбаса, бул Кайманаттыкын билип атабыз ким экен деп караса, Кубан аке айткандай, министрдин орун басары болуп, мамлекет кызматка зыян болбосун деп ошол Кайманат менен чыкыш экен да, Молдо Кара деп туруп. Бирок макалалар өтө эле курч эле. Анан кийин Замира Сыдыкова, Людмила Жолмухамедовалар айтып калышты. Сатыбалды Жээнбеков деген болот, эч ким айтпагыла деп. Ошону айтпай эле өзүбүз жолугуп жүрчү элек. Анан шайлоого жакын мен сүйлөшүп калдым. Оюбуз бир экен, баарыбыз оппозиция экенбиз. Бир партияны чыгайлы деп, анан кийин Эрк партиясына өтүп, Сатыбалды Жээнбеков, Өмүрбек Усманалиев. Анан шайлоо болгондо эң катуу бийлик тоскоолдук берген ушу экөөнө болду. Сатыбалды Жээнбеков менен Өмүрбек Усманалиевке. Анан баардык шайланып жогорку кеңеш келгенде экөө жок болуп калды. 33 депутат чогулдук мыйзам чыгаруу жыйында. 35 болушубуз керек. Анан мен эсимде бар, мен чыгып алып сүйлөдүм. Урматтуу коллегалар, 2 депутат жетишпейт атат. Бири Сузак районунан, бири болсо Килеген Талас облусунан жалгыз депутат. Токтоп турайлы, ким шаштырып атат бизди? Көрсө президент Аскар Акаев менен сүйлөшүлгөн экен. Ким төрага болот, ки комитеттин төрагалары болот, ким вице-спикер болот, баарын сүйлөшүп алышкан экен. Жок, күтпөйбүз деп туруп, анда Данияр Усеновдор бар эле, ошолор бүт бардыгы сүйлөшүп алып бир команда болуп алыштырып, жогорку кеңештин биринчи өткөрүп коюшкан. Булар кеч келишти. Маркум Сатыбалды Жээнбеков да, Өмүрбек Усманалиев да кеч келишти. Уже бар жок бөлүшүлгөндөн кийин. Бирок ошого карабастан бир сүйлөгөнү курч сүйлөө болгон эле. Мына менин эсимде бар, трайбализм азыр айтып кетип Шотбаева, чындап эле Акаев мезгилинде биринчи коррупция башталган. Элдин үмүтү чоң эле. Ушуну Кыргызстан өнүгүп кетсе деп туруп. Бирок коррупция ошондо башталды. Аскар Акаевдин баары сөздөрү эсибизде бар. Өзү өкүнүп сүйлөп атты эле. Коррупция 7-нчи этажга чык деп. 7-нчи этажда өзү отурганда. Ак үйдүн 7-нчи этажында. Анан трайбализм күчкө кирди эле анда. Ошондо Саткенин трибуна чыгып алып сүйлөгөн сөз эсимде. Урматтуу төрага дейт, урматтуу коллегалар. Мен эле дайыма зам болуп жүрөм деп ойлонсом, мен туура эмес жерде туулуппун дейт. Мен Сузакта туулуп калыппын. Үстүбүздө дейт, кукурузник самолеттор дейт, дары чаччы эле ошо сууну ичип чоңойгон экенмин дейт. Мен Кеменде туулушум керек экен деп туруп ошондо катуу мындай бийликке тийиштирип айтканда. Андан кийин бир сөзүндө эле элдин таламын талашчы эле. Ким болобу, губернатор болобу, министр болобу, президент болобу баары бир эле. Мен эсимде бар, жана 95 жылы Манас 1000 жылдыгына баарына медаль берип атканда бүт 35 депутат Акаев чакырды. Кабинетинде отурабыз, атайын зал бар экен. Ошол жерде эч кимге сүйлөбөй бир эле Сатыкеге сүйлөдү. Сатыбалды мырза дейт, эсиңиздеби дейт. Экөөбүз бир болуп туруп каршы турганбыз дейт, КЧПга дейт. Ушундай Сатыбалды Жээнбеков ушундай подход кылып атат, сөзүмө айтканда пакта коюп атат. Сатыке болсо бир көңүл реакция берген жок. Ушундай унчукпа карап койду, кайра тетир карап алды. Баш сөзүмө айтканда, сен сатып кеттиң деген сөзгө алып барды да. Идеяны, демократияны сатып кеттиң деп. Ушу сөзгө алып барды да. Анан Аскар Акаев сүйлөп, анан осол болуп, эмне дешти билбей калып токтоп калды. Ушундай сөздөр көп болгон. Анан биз оппозиция, 13 эле оппозиция элек. Калган 23 депутат бар эле президент тараптагы эле. 13 депутат дайыма карама-каршылыкта турат элек да. Ошо 13 депутат чогулганда, албетте, Саткен сөзүн биз укчу элек.
ал өзүнүн пикирин айтчу эле. Анан бизден улураак эле Доромбек байке раматылык ушул баардыгы ушул биздин аксакалдарыбыз эле. Анан кайсы маселе болбогондо биз 13 депутат бири-бирибизди колдоп сүйлөчү элек. Ошондо азыркыдай эмес, азыр билем жогорку кеңеште куш депутаттар эми бири-бирин урушкандарды көрүп атам. Номагандай бийликке катуу оппозиция болуп, ошо менен кошо конструктивдүү сунуштарын беришти. Мен көрбөй жатам азыр. Ошол мезгилде биз сөзсүз бийликти сындап туруп сунуштарыбызды берчү элек. Мооркени кылыш керек эле. Андай болбойт бизде деп туруп. Өкүнүчтүү ошол кайгылуу окуя болгу чейин биз сүйлөшкөн элек 3 депутат. Анан биз сүйлөшкөн элек. Биз Куршапта чоң митинг кылабыз. Ошондо бийликке позициябызды ачык айтабыз деп. Анан кетерге ошо 1-2 саат калганда айтып калды Сатыке Адахан экөөбүзгө. Силер дейт самолеттун учуп кете бергиле. Силер машина менен кете бергиле, мен самолеттун артыңардан учуп барам деп туруп. Анан ошо жолуп атырган күн болду. Эл чогулуп калды Куршап айылында. Сатыке жок. Эл өтө эле көп чогулду. Бул Өзгөн району, Кара Суу району, башка району бүт келгенде эл анда элдин мүнөзү башка эле. Элдин пейили да башка эле. Мына Сатыке жана башка оппозиция деген депутаттар бир тиң бербей депутат болуп шайланган эле. Азыр болсо акчасы шайлана турган сөздү мен угуп айтам азыр. Ал кезде элдин пейили башка эле. Ушул жашообузду өзгөртөт. Ушулар ыплас саясатчыларга тоскоолдук болот, жол беришпейт деп туруп эл шайлачу эле. Ошондо эл аябай көп чогулганда эч жок Сатыке. Анан кийин бир маалда телефон кеп калды Бишкектен. Сатыке ушундай больницадан чыкпай калды деп туруп. Анан ошол жерде бөлүндүк. Мен ушул жерде калайын, дайырдайын элди Сузак районуна барып дедим. Сен болсо учуп бар, союн алып кел деп туруп ушундай бөлүндүк. Анан кийин Сатыкенин союн алып келгенде ошондо көрдүк да эл кандай сүйгөнүнү. Мында өзү ыйлап атабыз. Көрсөк элдерди ыйлап атат. Кичүү чоң дебей баардыгы ыйлап атат да. Ушундай жакшы көрчү эле дейли Сатыкени. Бирөө өкүнүчтүү жаш боюнча кетти. Көп бүтпөгөн иштери калды. Но биздин эсибизде дайым ушундай курч мүнөздүү саясатчы катарында калды. Эч кимден коркпогон. Бул жерде турайт агаларым. Кудайдан башка эч кимден коркпойм деген ушу маанисинде иштегенде ал. Эч ким буга таасир кыла албачу эле. Даже добуш бергенде кээркеде ушундай мисалыма үзөн куш Кытайга өтүп кетип атканда депутаттар реанимацияда жатса, аларды ошол жактан көтөрүп келиши, кнопканы басып кой деп, дош жетишип кетет деп туруп. Коркуп келиши эле. Бизди болсо мына коркутканда да мына Сатыке баш болуп коркпочу элек. Өзүчө дош берчү элек. Жок, бул элге керек. Биз келечек мундасына жооп беребиз деп туруп. Анан ошол нерсени эстеп атканда дайым эстейм да, ушул кайгылуу окуяга чейин Доромбек Садырбаевдин кичинекей юбилейи болду, мааракеси болду, үйгө чакырды. Анда Доке, карындашы Гүласыл эже, анан Адахан, мен ушу депутаттардан Сатыке болдук. Бир маалда мен айттым, бейтапканада жатат элем, спецполиклиникада. Мени киргизбей коет, саат 10-дон өтүп кетти десем, мен барам деди Сатыке. Анан машина менен келдик, бейтапкана жабылып калыптыр. Ошондо эсимде бар да. Такылдатып катуу. Ну-ка откройте дейт. Здесь депутат жогорку кеңеш дейт, не может зайти деп туруп кыйкырып атып, анан эшикти ачтырганда мен кечирим сурап кирип кеткем. Бирок ошол эле нерсени кийин биз түштүктө эл менен жолуп жүргөндө өзү бейтапкана түшүп калганда ушундай кыйкырып бирөө эшикти ачтыра турган болуптур да. Мен билишимче мен Кайрат уулу менен да сүйлөштүм көп. Анан ошол мезгилде биз депутаттар комиссия түзгөн элек, бейтапканада кайдыгерлик мамиле жасап коюптур да. Көп туруп калыптыр да, каралбай. Ошондо жанында бирөө болуптур да, биз баарыбыз элди чогултуп жүрдүк элек ал жакта. Ошондо алтын убакыт өтүп кетиптир. Анан кийин операциядан чыкпай калды. Мурасы, керези чоң инсан бул. Албетте эми бул жерде кайгылуу сөздөрдөн башка эч нерсе кошо албайбыз. Бирок мен каалайт элем ушундай саясатчылар көбүрөөк чыкса экен Кыргыз элинен деп туруп. Айылдан чыккан. Бул шаардан эмес, бул атай мектепти бүтүргөн жок. Же болсо бир элита университет бүтүргөн жок. Кадимки айылдын баласы, ушу Россияда бир Мичуринский шаарда окуп келген бала, өзүнүн тагдырын өзү жасаган бала. Бул жерде Куке туура айтып кетти, бул жерде Сатыбалдын айтып атканда бул уникум десек болот да. Уникалдуу инсан эле бул. Өзүнө өзү жасаган инсан эле бул. Ооба, ошол эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында бир жакшы интеллектуалдык топ бар эле. Менин эсимде ушул Сатыбалды Жээнбеков менен Чынара Жакыпова бир короодо турушчу. Анан биз Сатыкемдикинде болуп, мейман болуп, анан андан чыгып Чынара Жакыпованын үйүнө кирдик.
кирип чай ичип кофе ичип отуруп анан ошондо экөөнүн сүйлөшкөн сөзүн угуп отуруп мен дагы эле мындай бир өзүмдүн бир бала экенимди чийик экенимди сездим да. Мен билем деген нерселердин баары ал бер жактагы эле нерселер экенин бир экөө ушу 3-4 саат сүйлөштү. Мен билбеген терминдер менен, мен укпаган маалыматтар менен. Анан азыр ушундай диалог болсо деп ойлойм да. Ушундай бир мындай бир акылдуу терминдер менен эмес, бирок ал деген баягы эл аралык стандартта, дүйнөлүк практикада болгон нерселер менен сүйлөшүп атышат да. Бул мындай болгондо мамлекеттүүлүк мындай болгондо жакшы орнойт эле. Мына бул жерден бузулган турат. Мунун кийинки последствиясы аягында барып мындай болуп чыгат деп алардын айткандай эле болуп чыкты да. Мен 1 секунд кыстырма кылып коеюн сөзүңүзгө. Ушу сиз айтып аткан эки адам экөө да реформатор эле. Чынара Жакупова да, Сатыбалды Жээнбеков да. Эгерде бийлик аларды кетирбегенде Кыргызстан коому башкача болушу мүмкүн эле. Анткени экөө да идеологиялык чокусуна турат эле. Бири КТРди башкарып, бул идеологияны түзөт, коомдук пикир түзөт. Экинчиси болсо билим берүү министри эле. Экөөнү да батырбады да. Анткени бийлик өзү каалап айтканда канча эл караңгылык болсо, башкаруу ушунча оңой болот экен да. Экөө да реформатор эле. Көп агартуу иштерди кылчу эле экөө. Ошол Чынара Жакупова тиги эмнелер менен жүргөндө алыбайды айтпадымбы тиги ГКМнын эмнеси. Кайыптуу. Анан мына Американын анан бир топ элчилери келчи. Тиги суранчы. Ой силерди ушул жерде басат экенсиңер, силер менен бассам болобу депчи. Ошолор менен да басып, аны муну айтып сүйлөшчү элек. Анан кийин мен ойлоп көрсөм, айтып атпаймынбы ушундай бир банда элек деп. Биз өзүбүз жөн эле аны муну сүйлөп айтып, тамашалап, антип жүрсөк, көрсө биздин сыртыбыздан башкача бир эмне түзүлүп калган экен. Анан мен ошо таң калып коем да, биз эмнеге ушуларды кызыктырдык экен деп көрсөм, айтып атпаймынбы, ошондо бир чоң бир интеллектуальный ушу банда болгон экенбиз. Мына Кукем турат, мени таандырбайт. Биз айтпаган, биз талкуулабаган маселе калбайт эле да. Анан ошонун бардыгы кийин мына көй жазды. Жана Молдогара деп чыкпадыбы? Ал кандай псевдоним коямын депчи. Анан ары ойлоп, өзү дагы бирдеме молдо болгон дейт. Кара молдо деген тетрисиң ғой. Молдогара? Анан Сатыбалды бала кезинде 6-класста экен, 5-класста ушу биздин мектепте окуган. Ал жерде тайкелери бар эле да. Ошол жерде жүрүп 1-2 жыл бекен, эсимде жок, окуган да биздин мектепте. Анан бул берде айтып атышпайбы, айылдан эле чыккан деп. Мичуринскийде окуганын көп айтчу. Мичуринскийде окуп жүрүп, уну чыгарып коюп туруп бир чатак болгонбу. Анан бир ошол жерде бир совхозго барып иштеп бирде 8 ай. Анан дейт трактор айдап. Эл жок жерде дейт, өкүр уйлап алам дейт. Анан көп нерсени билчү. Муну өзбекчени шумдук билчү да. Ооба да. Өзбекчени гапырамыз анака мунака деп. Кыргызча кандай сүйлөсө, орусча кандай сүйлөсө, өзбекчени ошондой сүйлөсө. Ташкентке чакырып бир да муну. Бизге кел диктор болуң аке депчи. Анан бир күнү мындай жини келгенде айтып койчу. Бирдеме десе Ташкентке кетип калам деп. Иши кылып жөнөкөй Кудай берген бир касиеттин, таланттын аркасында чыккан бала болчу. Бирөөнүн бирдемесин сураган эмес. Мына эмнеде жүрдү. Жана шайлоо депутат болом депчи. Анан бир күнү эмне болуп атат экенде ошо Жалал-Абадка барсак, велосипед жетелеп алыптыр. Велосипед менен жетелеп ар бир үйгө кирет, ар бир короо келет. Келсе анан таанып калгандай энин баары, жанагы күпүлдөгөн сөздөрүнөн Сатыбалды Жээнбеков. Эл ороп калаттар эле. Анан кийин эмне эткенде айтпадым. Мен бир тоок сойбой депутат болдум. Ооба. Бир тоок сойгонум жок. Тоок сойсом эртең эле буларга жетмек. Анан кийин дагы бирдемесин чыгармакты. Ошондо дагы экинчи турга калып калды, экинчи айланпага калып калды. Эл деген шумдук экен. Ошондо Сатыбалдыны бербей, тиги
ошол кездеги бийликке алып калган, көтөрүп чыккан ошо Сузактын эли болду. Анан элди кээде айтабыз андай мындай деп, бирок эл кээде калыстыгы да, адилеттиги дагы, анан мыкты адамдарды көрө билген жагынан дагы кээде ушундай бир чечүүчү сөзүн айтып коет эми. Ошол кезде мен көрдүм ушу сатып алды Сузактын элинде абдан популярдуу экен да. Теги Мичуринскийден окуп турган неметен анын баары тең факты бар. Мен бул боюнча китеп жаздым. Очерк, авторский очерк, көлөмдүү эле. Орус тилинде. Анан Кайрат жардам берди, интервью алып берди ошо сатып алдыга жакын адамдардан, Баймадан, Эшенбайдан да башкалардан баарынан интервью алып туруп, мага ошол материалда жардам берди. Кайратка рахмат. Анан китепти буюрса чыгарабыз. Уже даяр болуп калды, как раз юбилейныйме. Сатып алды деген бул сөздүн устасы болгон. Анан кийин мындай адамдар штучный деп коет, штучный экземпляр. Мындай адамдар эч качан көп болбойт. Конвейер менен чыкпайт мындай адамдар. Эч качан. Депутат болсо бирден бири, саясатчы болсо бирден бири, диктор болсо бирден бири. Ушундай адамда өзүнүн ушундай сапаты бар болчу да, не штучная продукция да. Тиги сиз азыр айтпайсызбы өзбек тилинде сүйлөчү депчи. Баягы 90-жылдагы ошо окуясында 89-90 жылдары сатып алды мындай борбордук комитетке терс аяк катары списокко түшүп калган учур болчу да. Анан ошо окуясына кимдер барат, кайсы журналист барат? Эч кимди кийирбей атты. Эч кимди сөз көтөрө албай атты. Анан ошол учурда ушундай жеткен экен да, сатып алды орус тилинде сүйлөйт, кыргыз тилинде сүйлөйт, өзбек тилинде сүйлөйт. А жерде өзбек туугандар менен да эмеге чыгыш керек эле, сүйлөшүүгө чыгыш керек эле. Ошентип түн ичинде сатып алдыны мына Фатиманын эсиндедир. Түн ичинде үйүнөн алып кетип анан Ошко жиберишкен. Ошол аябай эл толкуп, эч кимдин сөзүн укпай турганда бизден Камил Султанбеков деген обозратель агай бар эле, сатып алды Жээнбеков. Ушул экөө 90-жылдагы ошо окуясында окуя тынчыганга чейин ошол жактан кабарларды берип турушту, материалдарды берип турушту. Анан мындай ошо окуясынан келгенден кийин сатып алды, башкача келди. Баягы тамаша көйлүк азыраак. Бул ушундай айтты да, ушул мамлекет кыйрайт окшойт, СССР болбойт окшойт депчи. Ал кезде биздин ойбузга да келген эмес бул нерсе. Анан кийин сурадык да, эмне үчүн ошентип айттың эле десек, айтты да, ошо окуясы деген спецоперация болгон да депчи. Биз ошол жактан билип калдык бул спецоперация экенин депчи. Биз арасында жүргөн жокпуз да, биз деле азыр деле ар түрдүү нерселерди айтып атабыз. Биздин баягы даярдыгыбыз жок болгондуктан андан ары сөздү улай алган эмес экенбиз да. Ошо кезде анан азыр жана башында Бегайжы айтып кетти, сатып алдыны кыздар аябай жакшы көрчү депчи. Жакшы көрчү. Себеби деген ошол кезде сатып алды ушул бизге төрага болгонго чейин мыскыл жана тамашада жана сиз айткан жаңы жылда ага чейинде бир жакшы ырдап чыгышты. Ошол ырды ушул баарыңды сезсем керек деп анан бир кыз менен ырдаар эле да. Анан анда биз билчү эмеспиз ким экенин. Жанында гитара менен бир кыз турчу да. Билбегендер айтчу, ушул келинчек окшойт. Жакшы көргөн кыз окшойт депчи. Ошентип отуруп анан биз кийин билдик ал Шахра Аскарова экен. Анан ушул ырды бир режиссерден өтүнөт элем да. Бир жаңыртып угуп койсок, ошол күндөргө баргыбыз келет да. Бактылуу асап тартып уйку көрбөй сезилип мага бирдей кыш менен жай жүрбөдүм капары жок өзгөлөрдөй басмыртап башка түшкөн кайгы бардай жүрбөдүм капары жок өзгөлөрдөй басмыртап башка түшкөн
жабығып, уян елім жашық еңбек. Жаш оғып, кірбей жатып жадағандай, өзімдің жаш қылғыр жу емінегеді. Жаш оғып, кірбей жатып жадағандай, өзімдің жаш қылғыр жу емінегеді. Yaşımdan çalgızdıqağına olup, güçünün emin edilir gündürdüğünde. Sağınçın sarı yıldızday gelçü dolu, sağınçın sarı yıldızday gelçü dolu, ümidim dolğunday gelçü deme. Bolçuday bir yaxşılıq geləcəkdə, жақшы тілегім та күткөндеме. Балқылдап көзім тарчу ерте кечта, sen dünyada sessem gerek. Balkılda gözüm tarçu yerde geçti, varımdı sen dünyada sessem gerek. Шахра, мен азыр естейм да, ушул спорт сарайында бир ырдап чыктыңар эле. Ал кезде эл аябай көп болор эле. Баарыбыз орун жок болсо да жана катарларда тизилип ушу дубалга жөлөнүп көрөр элек. Сатыбалды көңдүн ырдаганыңды ошол жерден биринчи көрдүм эле. Сатыбалды байкенин ушул ырын биз мындай болуп калды да. Биз агайды бай жиктер катар билчүбүз да. Биз кийинки келаткан муун болуп анан кийин бир күнү записке келсем, ошо бай мурда жазылчубуз да. Бирөөдө айтты, андан кийин бирөө деп менин убактым келип калды, анан барсам агай ырдап атыптыр. Биз как жиктер катар билчүбүз, ырдап атат. Андан кийин мен чыдабай кеттим. Сонун экен, лирикалуу экен, бирок женского голоса не хватает дедим да. Бирдеме керек болуп атат десем, давай заходи деп койду. Анан кирип эле ошо бир эле дубль менен жазылып калдык да. Андай деген ушундай баарыбыз эргүдө экенбиз да. Ошон үчүн бул ыры да сонун болбай келишип, анан мен дагы баягы бек вокалдарым ошо өзүнөн эргип чыгып кетти да. Ошо ойдон калганда ушулар. Анан кийин баягы биз көбүнчө Ошко же болбосо стадиондорго концерт койгондо агай ведущий болчу. Алып баруучу болуп,
Анан биздики жаштарга көп акылдарды айтчу, көп аралашып, өзү да баягы мындай карамдуу болчу да бизге. Негизи эле адамдар баягы өзүнүн кесибин аркалай берет, бирок көп аралашпайт да. Бирок ушу Сатыбалды байкенин ушу жакшы жагы бу тез аралашып жаштарга көп акыл насааттарды айтчу да. Анан мен айта берчү, Айшахра, сен тиги жанагы түнкүрү бар го, Төлбай Казаковдун. Ушуну гитарага салсаң боло, гитара менен ырдасаң боло, так ырдабайсың. Мурда ырдачу элең, ушунун диапазону чоң, ушундай ырлар сага жарашат деп. А мен агайга айтып койчумун, агай алар только оркестр менен керек, гитарага болбой калат, жетпей калат депчи. Анан кийин ушул ырды кайра жаздырбадым. Ушул агай элдер жактырып атса жакшы турбайбы деп, түнкүрдү дагы ошо кайра оркестр менен жаздыргам да. Буюрса аны дагы ошо ырдап, ушу арбага ыраазы болсун деп, биздин ошо жаштарга көп жакшы акыл насааттарды айтып, азыркы кезде мындай акыл насаат айта турган киши жок деле калды. Биз муну айтып атабыз, бирок кийинки муундар өздөрү эле интернеттен болуп атышат. А бирок ушу улуулардын сөзү керек экен, улуулардын акыл насааты керек экен, улуулардын мына могул жерде кандай сонун кептерди айтып атасыңар. Баскан турганынан үйдө, баягы ишмердүүлүгүн, саясаттагы, жумуштагы руханий байлыктарын айтып атасыздар. Бул деген чоң инсан болгондо ушул адамдарга биз түзөлүшүбүз керек. Кийинки муундарга деле айтат элем, ушундай адамдарды эскерип, жолун жолдоп, көп жакшы жактарын алып дегендей, ушул руханий байлыкты ушундай жакшы сапаттар менен улантышыбыз керек деп ойлойм да. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда ушу Төлбай Казаковдун Түнкү ыр деген ырын арнап коеюн, ушу Сатыбалды багайыбыздын жакшы көргөн ыры эле. Угшап турам сенеги үн катпастан, ирилдеткен курсалы добушуңду, чертип келди менин да ушул күнү, бирок корком албаймын комузумду. Жок менин оккум келет башкача үндү, жазгырбас жардыгына ишеништүү. Жок менин сезгим келет дүйнөдөгү сагыныштын саргайбас албут күчүн, албут күчүн. Коштор элем мукандуу баатыны албай, үнсүз тилсиз кысылар жан жүрөгүм. Кимсиң деги бейтаныш күңгүртүндү, сагыныштан кусадан алсыраган. Жок менин оккум келет башкача үндү, жазгырбас жарыгына ишеништүү. Жок менин сезгим келет дүйнөдөгү сагыныштын саргайбас албут күчүн, албут күчүн. Жок менин оккум келет башкача үндү, жазгырбас жарыгына ишеништүү. Жок менин сезгим келет дүйнөдөгү сагыныштын саргайбас албут күчүн, албут күчүн, албут күчүн, албут күчүн. Бул аткарылган ырдан кийин Фатима силерге сөз бергибиз келет.
биз ишин айтып атабыз, көз карашын айтып атабыз, ой жүгүртүүсүн айтып атабыз. Сатыбалды Амиржанович үйдө кандай эле? Жумуш деп эле үйдөн мындай балдарга мындай тарбия деле бербептир. Азыр уже канча жыл ойлонуп атам да менчи. Мындай жумушка кетчү, анан келчү, бирок балдар менен чоң кишидей сүйлөчү да. Анан балдар аябай тентек болчу. Силер билесиңер да, аябай тентек болуп анан мен көбүнчө мен өзүм эме кылчумун. Анан мен урушчу, келгенде атасына даттанчу, анан мени келип урушчу да. Сен эмне эле кандай эле шпылда монт эле колдоруң киштеп кетет экен деп. Ушундай эме кылчу да, анан атасынан аябай коркушчу. Бирок мындай тентек кылып эметсе минтип койчу. Ай, могу силер менен дос эмес билесиңерби деп. Ушу бир эле сөз менен. Анан Сатыбалды камкор ата болду, анан кийин Сатыбалды балдарды урмактырмак, даже сөз менен даже балдарды эме кылган жок. Анан азыр тиги Шакыр эже ырдап атса, бирде телевизордон ырдады да, анан ырдап Сатыбалды анда кеч келет да, анан көрүп калып анан жумуштан келсе Сатыбалды, ошо ырдап атканда эле телевизорду чапкылап атканда, анда ошондо бир 2 жашта болсо керек эле чапкылап, Самат чапкылап атты, анан келип атпай, мама, атам менен, мамам менен ырдаңыз, ал эже менен ырдабаңыз. Деп дейт мамам, дейт. Анан Сатыбалды күлдү, мамаң дегенди да билбейт да деп. Ошентип эметкен, ырдабаңыз ал эже менен деп. Анан көбүнчө ошо жумуш болуп, анан айлык алып келгенде айлыкты мага берчү да, анан айлыкты мага берди. Анан азыр жана ат айтып атпайбы, айлыкты мага берердин астында наркомтага кирип кетчү дагы, тыйынды берет да, экөөнү берип туруп айтат, мамаңа айтпагыла деп. Ошо айылга барабыз дегенде мындай такыр мындай айтчу эмес да, мындай бош болгон күн эле, анда кичине уже машинабыз болуп калганда кеттик деп эле иш болуп чалып алып кийим кечебизди алып алып эле айылга кетти. Айылга барганды аябай жакшы көрчү. Айылга баргандан кийин Раматулла апам менен эртең менен эрте туруп алышат, анан кийин баягы айылдагы сөздөрдү сүйлөп, ошо апам анан акырын сөз чыгып, апа анан айтыңыз, сүйлөп анан апам баягы айылдагы ушактарды сүйлөп, ар жакка бирдемелерди айтып, ошо айылга барганды аябай жакшы көрчү да, айылга көп барчу. Анан өмүрү кыска экен, эрте кетип калды. Анан азыр жумуш немелер деле ушу жумуш деп эле жүрүптүр, ошо эл үчүн жашаптыр да. Мындай карап көрсөм, ушу биз үчүн деле жашабаптыр. Азыр ойлоп көрө берем да, бул биз үчүн деле жашабаптыр. Бирок зато камкор ата болду, тыйын тыпыр менен эме кылып, мындай карап көрсөң, ошо мына азыр бияктагы кесиптештери, достор айтып атат, ошо биринчи очередь жумушту ордуна койду да. Анан бир мындай бир жазылып эмип келген, анан гитарасын алып, анан майда чүйдө жанакындай орусча ырларды ырдап, жана мультфильмдеги ырларды ырдап, анан экөө урушпап да, эки балам урушкандан кийин айтып калчу, давай жить дружно деп, ошондой макалаларды келтирип, ошондой эмелерди эме болчу. Анан Кайрат болсо билбей калды атасын, 1 жаш 8 айында калганда. Анан канча кишилер келсе, канча эме келсе, ушундай кызык да, сурай берет. Анан кийин эме болуп калат. Ойлой берем, ошо Кайратка кичине ооруак болду да, атасын. Фатима, сиз аябай жакшы жар болдуңуз. Биз бир 10 жыл чогуу чаран болдук. Качан болбосун ушул дасторконуңуз жайык эле. Биз күнү келебиз, түнү келебиз. Кээде ушул жумуштан бир жолу бир маалымат келди, ушул жерде сүйлөшкөн сөздөрдүн баары сыртка чыгып кетет экен деп. Анан Кален Султангазиевна бар, Түгөлбөй Казаков, Бекжан болуп, анан ушул үйгө барчубуз. Ал айтчы, мен азыр Фатимага чалып коем үйгө депчи. Анан биз ошо топурап барабыз. Фатима тамак даярдап коет. Ошол дасторкондун четинде отуруп, анан болгон саясаттын баарын сүйлөшүп, арыз моңубуздун баарын айтышып, анан тарап кетебиз. Ошонун бирөөсүндө дагы мындай эме кылбай, азыр ойлоп көрсөм, бир комната үй болсо, килеген 4-5 киши барса, ал кишилер күндө барат, 1-2 күндө аттатпайт да. Анан ошолордун баарына тамак аш берип, кабагым кашым дебей, бир жердеги кичинекей балдар бар, аларды жаткырып, биз дайыма ушундай Сатыбалдыга ыраазы боло берлек да. Мындай аялың жакшы деп айтчыбыз. Анан деп койчу, бакыштын көңүлү көтөрүлүп калсын, өзүнүн көзүнчө айтып койгулачы депчи. Анан биз Фатиманы айтчыбыз. Айтсага Фатима сразу айтчу, Сатыбалды айтты да, силер да сырттан айтты да, муну мактагыла деп айтты да депчи. Бирок чын эле биз силерди бир башкача жакшы көрчү. Бир айрым бир маселелер болуп калганда айтчы да, мен Фатиманы аябай жакшы көрөм, аябай сыйлайм. Фатима менин турмушума жакшы бурулуш алып келген. Фатима мага ак жолтой болгон.
Менин кыйын күндөрүмдө Фатима жанымда турган депчи. Анан биз дайыма ойлочубуз да, Сатыбал дайыма жакшы костюмдарды кийчү, жакшы туфлини кийчү. Анан ошону айтчу да, ушул өзүнө эчтеке албай, Фатима ушул сен элдин кызматына жүрөсүң деп, баардыгын мен үстүмө коет, өзүндө багышта эчтеке эле жок депчи. Анан кийин сиздер ошол машина алгандан кийин, ак жигулин алгандан кийин ушул балдар менен ушундай бир салтанаттуу түрдө Жалал Абадка жөнөп кетишчү да Сузакачы. Ошол учур аябай жакшы эле жөнөтүп аткан учур. Кайра келгендеги ынтымактуу жакшы үй бүлө болдуңуздар. Сиз өзүңүз тантып ойлобоңуз. Мындай балдарга да бир башкача карады, жакшы көрдү, эркекче тарбия берди балдарга. Үйгө да карамдуу болду. Анан көпчүлүк учурда эркек кишилер ачык айтпайт, бирок дайыма ушул сиз жөнүндө, үй бүлөсү жөнүндө, бир туугандары жөнүндө жакшы сөздөрдү айтар эле. Кайра сен кичинекей болуп калдың. Чын эле сен кичинекей болуп эчтеке билбей калдың. Бирок ошол билбей калган нерсе азыр сенин бөксөңдү такыр толтурбай атканын түшүнүп эле турабыз. Сен баарыбыздан келип сурайсың, атам кандай киши эле депчи. Атам кандай киши эле, кандай басчу эле, кандай турчу эле, кайсыл учурда кандай сүйлөчү эле деп биз өзүбүздүн эс тутумузда калган нерсенин баарын сага айтып беребиз. Сен ага канчалык канаттанып, канчалык ар жагың канып атат билбейм. Атаң кандай киши экен? Негизи ушул пандемия убактысы болуп калды. Ошол малда эсиңиздеби Айшпайске чалып агартуу иш аракеттерин жасай баштадым. Анан ошондо чындыгында айтканда саясатчылар менен да жолуктум, атамдын Кубанайышта. Иштеп атат. Жакын досторунан, курдаштарынан, анан чындыгында атам чоң инсан экендигин ошондо билдим да, чындыгында айткандачы. КТРге келип калам, КТРге үйгө келгенде эле келип калбадым беле, күндө келипчи. Анан диктер кесиптештерин угуп калсам, алар ар тараптан макташат. Анан саясат жактан сурасам, мындай макташат. Анан ойлодум да, атам ушунчалык Кудай ага ушунчалык чоң эме бериптир да, талантты дагы, мындай айыштам айтканда жөнөкөй киши болуптур да. Анан мен атам менен аябай сыймыктанам. Кээде ойлойм, ушул жөнөкөй адамдын кишиси болсом эле гана депчи. Негизи ушу чоң кишинин баласы болуш өтө оор экен да. Анан чоң жоопкерчилик. Анан ушул күнгө чейин апам айта берет да, кандай кадам таштабасаңар дагы атаңарды ойлогула. Анткени атаңар абройду кашыктап алган, чөмүштөп төкпөгүлө деп. Анан ушу күнгө чейин ушул сөзү апамдын кулагында да, ошон үчүн эмне кылбайын ойлой берем да, атам эмне ойлойт, анан кандай болот депчи. Мында жумуштан аябай эметип келгенде, мында көп сүйлөчү эмес да, келет тамагын берем, анан сүйлөбөйт, такыр сүйлөбөй коет. Анан азыр ошондой эмелери балдарымда да бар. Настроениясы жок болсо сүйлөшпөй, мындай өз менен өзү замыкаться этип, ушундай. Анан мен келин алдык, анан мен келиниме уже психологическийга даярдадым да, анан бирде айтты да, мама Азат жумуштан келсе сүйлөбөй коет, анан эметпей коет. Анан мен айттым, ай атаң ошондой болчу, анан кийин өзү ачылып, анан эметкенден кийин анан өзү айтып берет сага, сен ошентип келгенде сүйлөбө, унчукпа. Анан мен келинимде биринчи күндөрү балама шок болуп жүрдү. Чөтө сүйлөбөй койду, анан вроде жакшы эле кеткен деп. Ошо сапаттар буларда бар да. Кийинчерээк эле Сатыбалды ушул ойлойсуңбу деген бир ырды аткарып калды да. Анан деген бул ойлоп көрсөм ушул баарыбыздын ырыбыз экен. Ушул ырчы баарыбыздын жүрөгүбүз ыр экен, бирок ушунчалык мындай бир эмеге алып келди да. Бул Гүлжамал Абдылдаева деген ушул Караколдо иштеген бир эже бар эле, акын эже, өзү философ эже болуш керек эле. Анан ушул эже жазыптыр, Обондун Абас Чикеев жазган экен. Анан ушул ырды бир башкача ырдады. Анан биз айтчубуз, мындай Фатимага түз эле айтсаң болмок экен депчи, мындай ыр аркылуу айтпай эле депчи. Ушул ырды да бир угуп көрсөк. Жетишинбей жүрөсүң
ушул ырдын өзүнүн негизги аткарылышында башында ушул сатып алды ырдап эле анан ошол экил маанай калып калды да ушул ырдачы. Кийинки аткаруучулар деле ушул эле маанайда кармап калды. Азыр бизде жаш аткаруучулар бар экен. Ошо аткарып койса Нарина Ырыскелди. Алсырап жаным кейіп тұрған кезде Обулдо жөлөк болуп койбойсуң бу Билбедим же байкабай жүрөсүңбү Же мени оорубай деп ойлойсуңбу Мун каным мунум бошоп турган кезде Күн болуп кабактачып койбойсуңбу Билбедим же байкабай жүрөсүңбү Же мени келбей деп ойлойсуңбу Сезимдер толкуп ташып турган кезде Сен мага жылуу сүйлөп койбойсуңбу Байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү Же мени сүйө албай деп ойлойсуңбу Байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү Же мени сүйө албай деп ойлойсуңбу Же мени сүйө албай деп ойлойсуңбу 25 жылдан ашуун убакыт өтүп баратат. Биз Сакемди жоготконубузга. Ошондой болсо эле баары эле кечекидей. Баары эле мындай кече эле болгондой. Анан ошондон улам ойлойсуң да ул адамдарды эскерип жүрүш ошол муундун өмүрүнө байланыштуу окшойт. Ошону билген адамдардын өмүрү канчалык узак болсо, ошончолук эскерилип, ошончолук айтылып жүрөт окшойт. Байма жапарымна силер Сатыбалды экөөңөр бир киштеп калдыңар. Жана Кален айтып кетти, кандай ока туш келип калдыңар. Силер ошондо жаңылган жоксуңар. Силер жаңырталы дедиңер. Эскирип калган уктуруунун баарын жаңырталы дедиңер. Жаштарды аралаштыралы дедиңер. Ал кемчилдик эмес, ошол убакта жечкендик болчу. Балким биз түшүнбөй калдык. Анан бүгүн мына Сатыбалды жок. Эгер 44 жашында ушундай сыйга ээ болгон, ушундай өнөрлүү болгон, ыр жазган, ырдаган саясатчы, мамлекеттик ишмер, ата, акын, диктор, ушундай биздин арабызда бүгүнкү саясатчылардан же мамлекеттик ишмерлерден барбы арабызда? Жок болсо керек, менимче. Мындай 10-15 талант, көп кырдуу талант. Анан мен бүгүн силер бир чети силерден улуураак Байма жапарымна Сатыбалды, бирок тең туш катары, достор катары, пикирлеш, биргиштеген адам катары бүгүн эскерип, ушуну эсиңе алып отурганыңа мен чоң рахмат дейм. Мына Сатыбалды 44 жашында ушунча ийгиликке жетишиптир.
Bir армандоосун мен силерге айттым. Жанагы Кыргыз радиосунун алтын фондусу бар, билесиңер, Саякбай атадан баштап, мына бүгүнкү күнгө бул кызга окшогон ырчыларга чейин ошо алтын фондуга алынган. 2 гана жана ыр калды, эчтеке жок. Эгер азыр көзү тирүү болгондо, ошондо биз деле билбептирбиз, айтпаптырбыз, ай сен жок дегенде бирөөнүн поэзиясын окуп кой, каленин же бир китебин окуп кой кичирээк. Фондто калат деген мына. Анан кийин угасың, муундардан муундарга кетет деп. Эчтеке жок, эң армандуу дүйнө ушуда, эчтекесин калтырбаптыр. Дагы бир сөзүм, мен Фатимага, атасы жок десе дагы аттадай болуп, энедей болуп Фатима, балдардын баарын билимдүү кылып, өзүн тарткан эр жигит кылып, моминтип азамат үйлөнтүп, жайлантып, үйлүү кылып, ушуга чейин аял эркектин баарын милдетин аткарып келатканыңа чоң рахмат дейм. Сатыбалдынын жогун сен бир күндө билгизген жоксуң. Ата да болдуң, эне де болдуң. Энелердин милдети ушул экен, ордун бастың. Балдар жаман болгон жок. Атасындай депутат болбосо жакшы жигиттер болду. Биз жана Сатыбалды Жээнбеков ушул Мичуринск педагогикалык институтунда окуп жүргөн учурларын айттык. Ошол учурлар ушунчалык бир окуяларга бай эле да. Өзү ушул орус тили адабияты боюнча көп даярданса, андан сырткары жергиликтүү орустардын турмушунда жүрдү. Анан ушундай бир орустардын жакшы бир романстарын аткарар эле да. Жакшы бир биз угуп жүргөн ошолорду бир башкача үн, башкача нерсе менен аткарар эле. Анан айтчы да, ушул романстар мен Россияда, ээн талада, трактордо жүргөндө, кечинде чарчап келгенде, үйдөн акча келбей калганда, ушулардын баары ушул романстар сактап калды депчи. Айрыкча биз баягы телевизордон көрчүбүз да, Булат Акыджаван ырларын аткарышканын. Сатыбалды ошол ырларды так ошондой кылып аткарып берер эле. Мына бүгүнкү күндө да ушу кыргыз жаштарында арасында ушул сакем жакшы көргөн ырларды аткарган. Ушул биз Сатыбалдагайды билчү элек, сыртынан сыйлашы элек деген жаш таланттар бар. Алар Анара Усубалиева жана Таалай Таңсыков. Ушул дагы Булат Акыджаванын «Не покупается любовь» деген романсын аткарып берсе. Стать богатеем иной норовит, золото копит, ночами не спит. Не все то золото, не все то золото, хоть и сверкает, оно извини. Не все то золото, не все то золото, хоть и сверкает, оно извини. Можно театр позолотой покрыть, можно коврами весь пол устелить, но вдохновение для представления разве возможно за деньги купить? Но вдохновение для представления разве возможно за деньги купить? Можно построить из вымысла дом, можно устроить праздники в нем, но не построится и не устроится счастье твое на несчастье чужом, но не построится и не устроится счастье твое на несчастье чужом. Вилами глупо писать на воде, друг дорогой познается в беде, и прими
замечательно, то замечательно, что без любви нету жизни нигде. И примечательно, то замечательно, что без любви нету жизни нигде. Чистое сердце в дорогу готов, древняя мудрость сгодится и вновь. Не покупается, не покупается доброе имя, талант и любовь. Не покупается, не покупается доброе имя, талант и любовь. Не покупается, не покупается доброе имя, талант и любовь. Сатыбалды Жээнбеков жөнүндө сөз болуп атканда бир жагынан эле биз көрсөтүшүбүз керек эмес деп ойлойм. Бул өтө эле олуттуу саясатчылардан бири деп туруп, ал тамашалашты билчү эле, түрдүү инсан эле. Мына мисалы олуттуу маселелер боюнча айткым келсе, Кубанман Бейталиев агабыз өкө биле Бишкекте демократияны жайылтпай өкө түштүккө десантка барган эле. Бул 93-жыл болуш керек эле, Куке. Ошондо түштүктө демократтар чыгып атты эле, бирок Бишкекте эмес. Ал жакта жергиликтүү бийлик, жетекчилик кысып койчу эле. Ошондо биздин Ош университетине келгенде мен арызымды айттым эле. Биз түштүктө жаңы идея үчүн, жаңы көз караш үчүн күрөшүп атсак, бизди мына ректор баш болуп кысып атат дегенде, ошондо Кубанман Бейталиев менен Сатыбалды Жээнбеков өкө ректорго кирип туруп, мен да өзүм бар элем. Ошондо ушундай катуу айтты, ректор бир сөз кайтара албады. Тыйбагыла, тийишпейле биздин балдарга деп ошо өкө келип кеткен эле. Бул башка сөзүм айтканда, бир кызматта болбосо да, өкө да коомдук ишмер, публицисттер. Ошол өзүнүн вазифасын түшүнүп, келип туруп ушу колдоп кетти да жаштарды. Мындан тышкары эми тамаша көйлөгүн алып көрсөк, эми үйүнө барганда жеңебизге рахмат. Эч жаныбыз отурбачу эле, дайым кухняда болчу эле, тамак жасап, чай коюп. Ошондо сатыке айтчу эле да бизге, жаш депутаттарга. Мына инчектер көрдүңөрбү? Эмне үчүн мен коркпой сүйлөп атам деп. Анткени үйдө надежный тыл бар деп туруп, жеңебиз мактап кетчү эле. Балдар анда кичине эле. Бирок балдар да биз жаныбызга кошпочу эле. Чындап эле жеңем айткандай, ушундай катуу кармачу эле балдарды. Булар өздөрү келбечү эле биз жаныбызга. Учашып эле кирип кетчү эле комнатасына. Бирок ушундай айткан эле да, мына ошол үчүн мен коркпой сүйлөп атам жогорку кеңеште деп. Анан биз үйгө келгенде эсимде бар. Эми мен да Раматылык Байбечем ошо экөө бир урудан окшойт. Анан өзүнүн диалектине салып тамашалап калчу эле да. Англис тили биздин тилден алынган дейт, биздин диалект алынган дейт. Мына мен беде эктимеде. Сен да беде эктиң беде деп туруп, мына көрдүңбү англисче дейт эле да. Ушундай тамаша көйлө. Анан бир жолу жогорку кеңеште отурсак, эми жаш депутатпыз, баарыбызга квартира берилген. Бирок мен квартираман төрага телевизорду алып кетип калыптыр. Өзүнүн приемныйына. Эч бербейт да. Аны эсиме чыгып калып отурсам бир малда Сатке бир 3-4 катар алдына отурат эле, мен жакка бурулуп, "Түке, десем, Panasonic дейт. Анан туруп алып микрофонго чыгып айттым да, урматтуу төрага, бет барбы жокпу деп. Бул менин мойнумда телевизор кайтарып бербейсиз деп туруп телевизор алгам да. Саткен тамаша көйлөгө. Ата баш сөзүм айтканда, бул ар тараптуу инсан эле. Буну сыймыктансак болот. Ошон үчүн мен Кайрат неме айтып кетет элем, улум айтып кетет элем. Жолукканда да көп айтып атам, атаң менен дайыма сыймыктанып жүр деп. Кудай буюрса, сен да ушундай чоң саясий келечек күтүп атат. Анткени аккан арыктан суу агат дейт. Биз дайым ушу атаң билгендер, бул жерде мына Эсеке, Куке, эжелериң, да башка Айштай ишнелерин баарыбыз сага жардам берген даярбыз. Сен бул жерде баш көтөрүп жүрүшүң керек, ушундай адамдын уулумун деп туруп. Саткен эскерген силерге биринчи жамаатына терең ыраазычылык,
Анткени көп эле айтып калат, бул Аскар Акаевге байланыштуу дейт, Кыргызстанды демократиянын аралчасы дегенде. Жок. ГКЧП учурунда Москвада путч болгондо ушу КТРК биринчи катуу туруп берген. Борбордук Азияда эмес, жалпы СССР территориясында. Ошондуктан бул жерде демократиянын аралчасы деген силерге окшош чыган журналисттер үчүн аткап калган Кыргызстанга. Демократтар кийин саясатчылык улап кетишти. Бирок негизинен КТРК чындыкты айтып турган ошондо. Баары таң калган. Бир эле Кыргызстан Орто Азия эмес, СССР дүйнө боюнча таң калган. Бул кантип Кыргызстан коркпой путчка каршы турду деп туруп. Ошон үчүн силерге терең ыраазычылык дайыма бар болгула. Алла Таала дайым силерди колдоп кубаттап жүрсүн. Көп кырдуу талант катары Кыргыздын тарыхында калды да. Ачында бул 20-жылымда биз телевиденияны биринчи көрсөк, отурукташсак көчмөн империядан келип. Анан кийин сатып алдагандай өзү сыртынан сүрдүү болгон менен боорукер адам болчу да. Апасы, бул кишинин апасы көп балалуу болуп баатыр экен. Анан кийин жүгүл алыптыр. Анда биз ал киши председатель болуп турган убактта мен балдарымда кичинекей, мен кайындарым Көлдөдө, Ак Суу районунда. Анан машинесин сурадым, машинеңизди берип туруңуз, мен жолдошум экөөбүз бир-эки күнгө барып келели депчи. Ала койду эле, сразу тиги ачкычын берди. Анан барып биз 2 күн деп сурап алган, 3 күн жүрүп калдык да, анан бага келип атып, коркуп келет да, кыпылдап. Капы болуп урушуп, кандай уятың жок деп, өзүнө зарыл болуп калса, кичине болуп калды го деп кыжаалат болуп келатсам, барып келдиң дейт, барып келдим, кечирип коюңуз агай, ушу бир күн кечигип калдым десем, ой эчтеке эмес, мен сени бир жумада келет экен деп ойлоп аткам дейт. Ушундай айкөл киши болчу да. Анан жанагы сен мени ойлойсуңбу деген ырды бир жолу мен сурадым. Дайым эле ушул ырды жакшы көрөсүң, кимге арнагансыз десем, ой жана Фатимага арнагам да, ушу сүйүп жетпей, ошентип жүрүп ушуну ырдап жүрбөйм. Аябай жакшы. Анан Фатиманы аябай жакшы көрөм деп, жана сиз айткандай мен тагдырымда бурулуш кылды деп. Анан кантип таанышып калдыңыз эле десем, ой жана директорлордун курсуна келген повышенияга, ошол жерден көрүп калып сүйүп калбадым, кухнядан тааныштым дейт. Анан ал мен эсимде калбайт, жаш кыз экен. Артынан чуркап жүрүп, ушинтип булбул болдум деп тамашалаган болчу. Анан чынында эле Сатыбалдагы ошо Фатиманы аябай сүйдү да, тагдырындагы жалгыз сүйгөн киши сиз болгонсуз, сүйгөн кызы. Анан балдарын албетте аябай сүйчү, баягы өзүңүз айткандай туулган күндөрүндө жөнөкөйлүү айтканда бир жадырап жайнап чын ниетинен жүрчү да. Анан мындай кыргыздын жигиттери сейрек. Анан эми арбагы ыраазы болсун. Ошко барганда ошо Сатыбалды мени алып барган Ошко. Мен Ошко биринчи жолу бардым Сатыбалды менен, көрө элек болчумун. Анан мага келип минтип атпайбы, силер биякта жүрөсүңөр, анан бизди старт деп коесуңар, биз тиякта болсо калпак кийип жүрөбүз, силер калпаксыз жүрөсүңөр деп атпайбы. Жүр мени менен деп, зам министр болуп турган кезде. Мен билет алдым деп кетип ошондук где-то бир 2 жума жүрдүк ошо Турсунбай, Султандар кийин анан кезигип. Анан ошондо ректоратка барсак, ректораттын секретаршасы орусча сүйлөгөн мындай чырайлуу неме экен да. Чырайлуу деген сөздү мен да ошондо уктум, мен аны билбейм да андай сөздөрдү. Анан айтып койдум орусча. Какая восточная красота деп койсом, Сатыбалды мени карап коюп, ну ты иди уже туда, там тебя ждут, сейчас я туда пойду, в библиотеку, иди, не потеряешься деп койду мени. А ну ладно деп түшүндүм, тиги менен сүйлөшкүсү келген. Аны эшикке чыгып барсам, бала туруптур, машинасы, байке машина есть у меня, я довезу. А, анда давай подождем его, а то потом тиги орап алып бешком келет күтүп атабыз. 2 мүнөттө чыкты, мен ойлогом бир 10 мүнөт турат. 2 мүнөт чыкты, анан мен тамашалап койдум. Ничего, послала тебе она, да, деп койдум. Антсе битет. Да, она меня послала, чтоб ты, говорит, дурачок из севера, не потерялся в нашем южном городе, деп тамашалап. Ырлар жөнүндө. Биз мындай отурганда Чынара Жакупова, мен, Эсенбай, Табал деген бир өкү аябай жакшы болчу. Бири-бирин жөнөм эткенде просто концерт. Бири-бирин чукулап жанагы. Аския деген сөз бар го, мен да ошону тияктан үйрөнүп келдим. Анан кийин ырдайт. Ырдаганда жанагы Акуджаванын ырын ырдады бир жолу. Ырдаганда жакпай калды, мага да Табалдыга. Табалды айтат: "Что значит не продается? Эмне не продается?" Продается деп атпайбы, көрүп атпайсыз сен продажный эмелерди. Эмне не продается? Продается. Анан менде кошуп, Пушкиндин сөзү бар: "Не продается вдохновение, но рукопись можно продать" дегенде анан кийин, "А ты тоже туда" деп туруп анан Чынара эмесе, Чынара дагы, "Нет, давай другой пой, но другие песни". Анан жанагы "Каблучки по асфальту стучат" дегендерин жакшы көрүшөбүз. Ошону мен дейт, ресторанда ырдап акча тапчым дейт. Мичуринскийдин ресторанына барып ырдап, "Идет девчонка, не спеша" деген ушундай жакшы ырда. Анан кийин тиги уже акыркы жылдарда жанагы День Победы дегенди ырдаттырды. 5-жылы, эме 95-жылы депутат болбоду, ошондо День Победы дегенди ошону последний көп ырдаттык да ошону. Анан День Победаны көрбөй калды. 9 жылдан кийин Победа келбедиби? 2005-жылы
бул ошо эңсеген победа келбеди ошондо. Анан кийин Табалды экөөбүз кезигип, эскерип муну айттык, ошо жерде экөөбүз ырдаганбыз. Ушуларды давай день победы деп туран менин де үнүм тигиникиде, слушай, не получается у нас с тобой. Экөөбүздүктө жарабайт экен. Давай записьти послушаем деп туруп баласын чакырып, запись менен угатпайбыз ушуларды ырдаганын. Ушундай. Бул детальдар көп, сатып алуу жөнүндө детальдар аябай көп. 44 жаш жашаса да детальдар мындай адамдарда ар бир жүргөн сөздөр эмели бартең эме болуп калат да, учкул болуп калат да. Анын баарын китепке жаздым мен. Ошо менин милдетим да дос катары ошону чыгарып буйрса анан кийин таратып берем, баарыңарга окуйсуңар. Сатыбалды өзү бир мындай бир нерсени мындай барктай да билчү да, айта да билчү. Анан кийинчерээк мындай биз айтчубуз, сен карайлык жатып эле бир философиялык ырларды жакшы көрөсүң деп. Анан азыр ушул аткара турган, ушул Толкун Оразабаев аткара турган өмүр деген ырды сакам аябай бир баалап, жакшы угаар эле да. Ал мындай көпчүлүк учурда андай укканды жакшы көрчү. Бир нерсени угуп, баа берип, анан ошондон ары ойлонуп калчу да. Азыр ойлоп көрсөм 44 жаш деген аябай эле жаш экен да. Ошол аябай жашында эмнелик ошол нерселердин баарын ойлонду билбейм да. Ошол өмүр деген ырды угуп койсок. Биз экөөбүз бай чечектей эрте гүлдөдүк, кол кармашып бакытырын чертеп издедик. Каршы жүрүп үйрөнсөк да карга жамгырга, бирок каршы тура албадык ушул тагдырга. Жылдар өмүрдүн өзөгүнөн өтөткөн кез менен сенсиң көңүл жаккан менин жалгыз ашыгым. Кечте турасың сен эсте, мен өтсөм да өчпө асылым. Эртеде да кечте турасың сен эсте, мен өтсөм да өчпө асылым. Кайтып келеби, сагынычын ырга кошуп айтып береби.
жазда көлден сеген келген кушундай эстей жүргүн көңүлүңдө бактың учурбай жылдар өмүрдүн өзөгүнөн өтөткен кези менен сенсиң көңүл жаккан менин жалгыз ашыгым эртеде да кечте турасың сен эсте мен өтсөм да өчпөм асылым эртеде да кечте турасың сен эсте мен өтсөм да өчпөм асылым. Бұл тұрмышта көріп атабыз. Не бір залқар адамдар ұнытылып баратады. Көбін қырғыз азырқы муындары билбейді эле калды. Бир гана нерсе бар экен, ошо артында уулдары, кыздары мыкты болсо, ошолор кармап калат экен. Ошондой көп үлгүлөр бар. Эми Кудай мына мен айтайын, ошо балдарына Кудай кубат берсин. Силерге, ана Фатимага. Силер турганда, атаңарды эскерип турганда, эске алып турганда, калгандар да эске алат. Мына өзүң айтып атасың, кайра телевидениеге келип андай мындай деп, мына Байма менен кадимкидей баласындай болуп сүйлөшүп. Эң башкы нерсе атаны, апаны, элге атын жайылткан балдар болот. Уул баланы, кыз баланы ошон үчүн балалуу болот да. Жөн эле балалуу болбойт. Анан менин эң айтарым, силер турганда Сатыбалдынын аты өчпөйт, дайыма эстеп, ушундай иш-чараларды уюштуруп дейин, тууган уругу бар деген мына Жалал Абадта алар менен кошулуп дегендей үнөттүргөн. Анан кийин мына Байма туура айтты, ошол муун, Сатыбалдыны көрүп калган муун, мына биздин муун турганда анда ат өчпөйт. Эң башкысы силерге Кудай кубат берсин, Сатыбалдынын учугун, тукумун улаган, атын улаган силер. Анан саясатка барбай эле кой улум. Урматтуу меймандар, ушул бүгүнкү маегиңиздерге, эскерүүгө рахмат. Бул бир жактан биздин милдетибиз. Экинчи жактан коом эч качан мындай элге кызмат өтөгөн адамдарды унутпаш керек. Мына азыр жогорку кеңеш, ушул жогорку кеңеште депутат болгон, эмгеги сиңген, көзөтүп кеткендерди ушул парламент өзү бир эскерсе болот эле. Илимий конференция уюштуруп, ошондо жанагы парламент институту уланат беле, кийинкилерге сабак болот беле. Анан жанагы парламент жалаң базарчылардан турат деген сөз да жокко чыгат беле. Мунун башында ким турду эле, кандай болду эле, азыр кандай болуп атат деп салыштырганга да оңой болот беле. Бүгүн ушул Сатыбалды Жээнбековдун туулган күнүн жердештер да белгилеп атышат. Ал окуган мектепте, анын атын алып жүргөн айыл өкмөтүндө чакан салтанаттар болуп өтөт. Бир туугандары баардык эскерип атышат. Анан мен ушул сөзүмдүн жыйынтыгында айтып койгум келет да, кандай гана болбосун, бул КТРКнын баягы карт тарыхы аябай узак да. Ошол тарыхта, ошол Кыргыз телерадиосунда иштеген кызматкерлердин баардыгы Сатыбалды Жээнбеков ким экенин билишет. Мына кире бериште сүрөтү турат. Ал жөнүндө документальный фильмдер турат. Ал жөнүндө архив турат. Бул телерадиодогу ушул бизге чейинден бери келаткан бир жакшы салт бар да, ошол көзү өтүп кеткендерди, эмгеги сиңгендерди эскерип турат. Биз ошол бир милдетти бүгүн ишке ашырдык. Бардыгыңыздарга рахмат.
Бардыңыздарга рахмат. Мен ол жылдын аягына чейин атайын Сатыбалды Жээнбековдун 70 жылдыгын белгилөө боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынгандан кийин бул жылдын аягына чейин созула турган иш чара ошонун биринчиси деп билиңиздер да. Сиздерге чоң рахмат.